Dagы bir жолу кутман кеч каалайбыз барыңыздарга. Ден соолук каалайбыз, оорубаңыздар деп айтат элек. Эми Кадамжай жергеси, Түштүк жергеси өзү бир Ош, Жалал, Баткен жергеси күлкүнү жакшы көргөн калк экенбиз. Анан бизде мисалы Түштүк жергесине келсең элдери деле бир башкача экен да. Шайыр, шатман, көчөдө жүргөндөрүн карасаңыз, концертке келгенди карасаңыз, кечегинде барып алып, чын айтайын байке жаман кыйналдык чүйдө. Бирөө менен бирөө иши жок, айланайын, мынөжинде жүрүшөт го. Мыне эрге чогултуп алып бардык нерсени. 3 саат концерт койдук, дворец спорт билесизби? 2000 адам болот, мындай чоң спорт. Бирөө да кожопады, мынөжинде тиктеп отурушты да. Концерт бүттү дедик эле, бири-бирине карап кеттик деп, ошо ойдан чыгып кетти. Андан келип Жалал-абадка келдик, Жалал-абадтан эли деле шайыр, кол чаап, тосуп алып, сүйлөсөк, күлүп, жайдары, концертибиз бүттү десек элек, чыкпай ордунан туруп шак-шак этирип кол чапты дагы, биз чыгып поклон кылгандан кийин акырын биз кирип кеткен экен, анан өздөрү чыгып кетти. Жакшы, анан Ошко келдик, Оштун жери деле аябай башкача, өзүңүздөр билесиздер, Ошто деле барып келгендер бар. Кадамжайдын жери деле жакшы, жанадан бери концерт башталсын деп улам кол чаап атасыздар туурабы? Бул дагы бул жакшылык да, мисалы элдин шайыр экенин билсе болот. Анан элде кризис жок экенин билсе болот. Кризис дүйнө жүзүндө болуп атыптыр, бизде эмес. Чүйдө жүрүп бардык капа болуп жүргөндөн бир кичинекей баланы көрүп калдым да. Ошол бала шайыр жүрөт жанагы бала. Күлүп жайнап, жайдагы эч нерсе менен иши жок. Анан акырын жанагы баланы тосуп алып, иним кандай? Ден соолук. Не силердин үйдө кризис жокму? Же кризиске акылың жетпейт абы? Чүйдө бир эле сен маанайың жарык го? Десем, кичинекей бала мени карап, байке, биздин үйдө кризис жок дейт. Неге силердин үйдө кризис жок? Дүйнөнүн бардык бурчунда болуп атат. Десем, байке, биз кризис боло турган жерди атам экөөлөп жаптык дейт. Атам экөөм эмнени жаптың атам? Эмне кылдың? Десем, атам кризис боло турган жерди апамды тайтамдын үйүнө кетирбейди дейт. Ошондон бери үйүбүздө кризис болбой атат. Десем, ошол апа менен үйдө кризис кыла берсе эле, кир машина десе эле, майда чүйдө кийим, кече, көйнөк, косметика, боёнгучтарды алдыра берип, атамды банкрот кылып, улам самсаканага, лагмандарга апара берип, атамды банкрот кылып эле, атам тайтамдын үйүнө жеткизип койгондон бери биздин үйдө андай нерсе жок дейт. Биз жайдарыбыз аталы көздөйт. Ой азамат десем, бирок байке бир нерсени айтайынбы дейт. Айтчы десем, тайтамдын үйүндө кризис жаман катуу болуп атат дейт. Неге десем, апам бар деле, апамдан кийин шоу атасың ғой өзүнчө? Өкүл балам болот, эми эркелет да. Сахнадагы шакиртим, тойдо шакиртим эмне деп атасың? Тойдогу шакиртим деп атасың, да? Жакшы. Анда сахнадагы менин стойка алып келгечи, муну алып келчи мына жерге. Алып келип, муну алып бара бергин, а? Егер кадырып Эртең 28 январда Бишкекте той бар, айтып коеюн. Ошол күнү сүйлөшөбүз. Микрофон. Элге керектүү нерсе экен. Чындыгында дайыма жылмайып жүргөн дагы садака деп коет. Дайыма күлүп жүрүңүздөр, жылмайып жүрүңүздөр. Микрофон менен сүйлөймүн, а? Учурда настроение жок да, микрофон. Во, эми кол чаппай эле. Сіздер қол чапсаңыздар эле биз эргилип алып туруп элге күлгүлөп тампалай беребиз. Эми биздин дагы жашыбыз мына 37ге толуп 38ге карап кетип атабыз. Кээ бир досторум айтып калат, досум 40ка чыгайын деп калдым десе, кадимкидей чычалайсың да. Жа мен 30дан аштым деп сүйлөгүн депчи. Адам мындай карыгысы келбейт экен, жүрөк жаш болот экен. Анан эми кээ бир досторум бар, 1-2 жолу үйлөнүп, 3 жолу үйлөнгөндөр дагы бар арасында. Эми бул тагдыр турмуш болсо керек. Бир досум менен тойдо чогулуп калдым. Досум биринчи үйлөндүм, көк бети, экинчиси кекчил эле, үчүнчүсү общем көп сүйлөйт эле. Дагы үйлөнүшүм керек дейт. Анан жеңелебиздин тойдо орду чоң. Жеңе, бергесеңиз, мына досум бойдогу эле. Үйлөш керек эле, нормальный жигит десең, мейли, табабыз жакшы кыздардан деп өтпөгөн кайын сиңдилердин өткөрүп эле ары бери. Жеңе, примерно сиздей болсо болот эле десең, ого, мени 4-тө төрөгөндө берип атасыз, течи? Мен жашымда вообще сулуу болгонмун.
Akangızga tiyip patçağını çıkarıp kalganda ben koyup berip atasiz. Dep жеңелерибиz какшап, мактанып, какак чакап эле жатып калат да. Жеңе, сизде болсо болот досума. Эми сиздин жашыңызда вообще сулуу болгонсуздар десең, жашымда вообще сулуу болгон. Каштарым түтөп, көздөрүм тийип турчу эле дейт. Анда кечирип коесуздар, мындай каштарыңыз түтөп, көздөрүңүз күйүп турса, мындай вампир болгон экенсиз да. Азыр кемпир болуп калсыз. Десең шичалап калышат. Анан жөн жүрбөйм да, шаарда жүрүп маршруткага чыгып калдым. Машинада бензин төгүп калып маршрутка кетип атсам, бир кыз талтайып маршруткада отурган экен. Мен баягы кыздын жанына барып, "Чоң кыз, чын этегиңди жийип алчы" десем, "Сен өзүң аягыңды тийип алчы" дейт. Жол сразу даяр да. Азыр 21-кылымдын жаштарынын баягы сүрөткө түшүүсү өрчүп кетип атат да. Айрыкча өздөрүн сүрөткө тартып, "Мен лагман жеп атам. Мен эшемкине келдим. Мен Айшенин жанындамын" деп сүрөткө тартып эле киргизе берет. Instagram, Facebook, Одноклассник, азыр интернет менен эле жашап калдык. Эртеден кечке аял менен күйөөсү үйүндө сүйлөшпөйт. Жеңем башка бирөө менен, акем башка бирөө менен сүйлөшүп отура берет. Кечке балдар өзү менен өзү чоңоюп атат. Интернет биздин экинчи жашообуз болуп калды. Өздөрүн сүрөткө тартып дагы айдап коет. Маршрутка кетип атсам, бир красавчик жигиттин жанына баягы кыз туруп алып сүрөткө тартып атат, туруп алып чык кет. Айдап атат. По-моему, күйөөсүнчө жигитин кызгандырып атса керек. Анан эми селфи деген бул бир жат көрүнүш эле бизге Европадан, ошол Америкадан биз жака келип атат. Биз дагы өсүп атабыз, өнүп атабыз деп атабыз. Бирок убактыбыз жөн эле кетип атат. Эртеден кечке интернеттен чыкпайбыз. Билесиздер, мындан бир 5-6 жыл мурда агент деген чыккан, өздөрүн сүрөткө тартат эле кыздар мындай колун желкесине коюп, мындай кылып тартып коет эле, чык кет, тартып айдап коет. Бүт бардыгы нравится, лайк, жактыны басышат да. Анан кийин дагы бир 2-3 жыл болуп калды, кыздар акыркы сүрөттөр мындай колун 2 колун артына алып сүрөткө түшүш башташты. Тартып коесузбу деп мындай кылып, өрчүп кетип атабыз да күндөн күнгө. Мен бир сүрөттү көрүп таң калдым, бир кыз мындай даракты кучактап түштү да. Даракты кучактап түштү. Мен ойлодум, бул баягы алма же өрүк же шабдолу болсо керек, бир мөмөлүү даракты кучактап түштү, жакшы көрсө керек десем, каякта капкара тал. Талды кучактап түштү. Кучактайт да бир утум да көтөрүп калдым. Дагы бир кыздын сүрөтүн көрүп калып, дуалга жабышып турду мындай. Ар түрдүү сүрөттөр. Кыргыздар мындай тилди чыгаруу аял затына уят экенин билишет, бирок баары бир тилин чыгарып сүрөткө чыкпат. Көзүн сүзүп сүрөткө түшкөндөр бар мына. Биз жаш кезибизде биздин аталарыбыздын, апаларыбыздын сүрөткө түшкөндөрү аябай кооз болчу эле да, мындай башкача болчу эле. Балалык сезимдеби же болбосо мындан 20 жыл мурунку сүрөттөр мындай болчу эле да. Азыр өнүгүп кетип атабыз. Агаларыбыз билесиздер, мындай апкайыңды кучактап, же болбосо жөнөнүп алып, мындай кылып, эжелерибиз болсо арчанын жалбырактарын кармап, мындай башкача сүрөттөр болчу эле. Азыр күндөн күнгө өнүгүп кетип атабыз. Анан мен өзүмдүн тажрыйбамда да байкагам, келинчегим ушундай келип эле, кандайсыз деп учурашканда эле буту көтөрүп кетет да мындай. Бутун көтөрүп атсаң, издеваться этпеңчи деп мындай кылып. Мен ошо акыркы күндөр ойлоп калдым, ошол неге эле кыздар бир буту көтөрүлөт десе, баягы суукта, кар жааганда, жамгыр жааганда тооктор үшүп, бир бурчтанда бир бутун көтөрүп турат. Ошон үчүн тоок сүйүүлөр көбөйүп атабы деп коем. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун баягы бир чыгармасында жазылган эле билесиздер, эненин ыйыктыгын бугуга теңеп, буг энелер. Анан эми ырчыларыбыз мындан 20-30 жыл мурда сонурлардан дашкан аркар кулжага теңеп. Сүрүдөтпөчү сүрүдөбөй маралдай аркардайым. Маралга теңеп, аркарга теңеп, кулжага теңеп. Попробуй чуркап барып жетип кармап көр кулжаны. Аркар буканы, буканы кандай текени. Эме негизинен кантса дагы биздин ушул аял заты бар болсун, көбүнчө жеңелерибиз акчалык салышып, мына агаларыбыз аппак калпактарды кийип келип отурасыздар, сүйүшкөндөр келип отурасыздар. Кантса дагы анча-мынча көйгөйлөрдү эсиңиздерден чыгарып күлүп кетсеңиздер, биз өзүбүздү өтө бактылуу